айтып берген болсаңыздар, бир шаардагы жигит менен айылдан жаңы келген кыз таанышып калып, анан жигит кызды кафеге апарат экен. Кафеге алып барып отурганда жигит официантка кайрылып экен да: "Чоң кыз, меню берип кой" десе, анда кыз шашып кетти, айылдан келген кыз: "Мен да меню жейм" деп. Bir eksiklet болот экен. Аны экөөм бири айтат экен: "Кел экөөбүз неме боксташмай ойнойбуз" дейт экен. А бирөө болсо: "Мейли ойнойбуз, бирок сөөгү урмай жок" дейт экен. Мен мугалим окуучусуна айтып экен: "Ай, мурдагы эмне сабакка келбей калдым" десе, окуучусу айтат экен: "Эже, мурдагы апам шыбымды жууп коюп, шыбым курбай калып, ошон үчүн келе албай калдым" дейт экен. "А кечээ эмне келген жоксуң" десе, "Кечээ күнү сабакка келип, сиз эч намыстан өтүп барсам, шыбыңыз жууп жайып турган экен, сизди келбейт деп келбей койгом" дейт экен. Бир кишинин 3 уулу бар экен да. Анан 3 баласынын сүйлөгөнүн билбейт экен. Бир күнү атасы айтат экен: "Ай, балдарым сүйлөгөнү үйрөнгүлө" дейт экен. Анан эртең мага бир 3 тең сөз үйрөнүп келип айтып койчу десе, бир баласы айтат экен: "Ата, мен деген сөздү үйрөнүп келет экен". Анан экинчи баласы болсо бычак деген сөздү үйрөнүп келет экен. Анан үчүнчү баласы болсо миллион абрикос деген үйрөнүп келет экен. Анан бир күнү эле ошол чалдын үйүнө уурулар келет экен түндөчү. Келип анан уурулар 3 баланын атасын өлтүрүп кетет экен да. Анан эртеси күнү эле милиция келип, тиги 3 баласынан сурайт экен: "Ай, балдар, атаңарды ким өлтүрдү" десе, баягы мен деген сөздү үйрөнгөн баласы мен деп айтып коет экен да. Анан эмне мени өлтүрдүңөр десе, бычак деп айтат экен да. Анан үчүнчүсү болсо: "Анда канча жылга камайын" десе, үчүнчү баласы миллион абрикос дейт экен. Ошо менен 3 баласын тең тамагын алып кетип калат экен. Алтын балық кармалышат экен. Алтын бардыгына Той, ырга той, биге той, тамакка той, салатка той. Андан берсе баштайлы, алдыга кадам таштайлы, мыкты бийлегендерге мондай мелек арнайлы. Рысбек байке келсе, мояка бийлеп берсе, Рысбекке болгон байкеге кол чабуулар бар